Өтө боорукер мээримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Кутмандуу кечиңиздер менен. Ассаламу алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр, насихаттын угармандары, Марванын көрөрмандары. Түз эфирде насихат берүүсү сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз ушул Кудай буйрса күйөөгө болгон мамиле жөнүндө сөз кылайын деп атабыз. Андыктан биздин ушул аял заты, кыздарыбыз, эжелер, жеңелер деги эле күйөөсүнө, өмүрлүк жолдошуна кандай мамиле жасап атат. Аны сиздер дагы жакшы билесиздер. Ошонун айланасында TikTok'то да түз эфирдебиз. Суроо сунуштар болсо берсеңиздер болот. Бүгүнкү биздин төрүбүздүн куттуу коногу, насихаттын коногу коомдук ишмер, бир нече китептердин автору, 400дөн ашык илимий макалалардын, плакаттардын автору Өзбек Ажы Чотонов. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Кушак болуңуздар. Сөз анда баштан болсун Ажыке. Бүгүнкү тема ушул күйөөгө болгон мамиле. Бир ачып берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мынау күйөөдүн ролун билбей жатышат адамдар. Мынау аялдар, кыздар даже уже бабушка болуп калган, чоң мына болуп калган улуу жаштагы аялдар да билбей жатат күйөөдүн ролун. Бул күйөө деген өтө чоң нерсе, урматтуу туугандар. Күйөө деген мына кожоюн. Ошол үй бүлөнүн негиздөөчүсү ошол. Ошол үй бүлөсүн негиздеш үчүн алат аялды. Анан ушул күйөөгө катуу чоң урмат сый менен мамиле кылышат. Мына биздин макалда баары ушуга айтат. Эркектин пири энези, аялдын пири күйөөсү. Ушу күйөө деген өтө чоң. Ата-энеден да өйдө, ата-энеден өйдө урматтуугундар күйөө деген. Бул мына чоңойгончо эле ата-эне. Кыз кишиге ата-эне чоңойгончо эле. Чоңойгондой жанагы куш өзүнүн уязынан учкандай эле кетет, болду. Кетиш керек, өзү кетиш керек. Ата-энеси менен калбаш керек кыз. Кетиш керек. Бул баарыңарга түшүнүктүү бул. Ошо атам замандан бери бул ошо келаткан нерсе да. Кыз киши үйдөн кетиш керек. Ата-эненин үйдөн. Барып бир башка бир уяга конуш керек да, бир башка. Ошо күйөө деген бир уяга конуш керек. Ошо күйөөдүн үйүнө барып, ошо күйөөдүн үйүнөн очор бачар көбөйүп, ошол жерде үй бүлө болуп кетиш керек. Ошол жерге барып көнүп кетиш керек. Анан ошо менен смерттен эле күрөшүш керек да, ошо жакшы, ошол жерге жакшы бүлө болуп кеткенге. Ошол жерде келип элдин баары аны кабыл кылып, аны жакшы көрүп, жеңе дегени жеңе деп, апа дегени апа деп, жарым деген жарым деп, келин деген келин деп баары көнүш керек. Баары сүйүш керек аны. Жакшы көрүш керек. Ошо жакшы көрүнүш керек да. Кайбай катуу аракет кылып, ошол жерге жакшы бир мүчө болуп калыш керек да. Ансыз жашай албай тургандай мүчө. Мисалы, мына кээ бир келиндер ушундай жакшы, ошо жанагы кайната кайненеси ансыз жашай албай калат. Ансыз тамагы өз эмесин өтпөй калат, тамагы. Ушундай жакшы көрөт да. Себеби бул өтө мындай келин аябай керектүү үйдүн мүчөсү да. Ошондон көнүш керек. Мына кыздын кайненеси, кайнатасы болбойт. Кыздын кайын журту болбойт кыздыкы. Ошо барган жери ошо өзүнүн журту. Ошо күйөөдүкүнө барды. Ошо кыздын атасы, энеси, анын атасы, апасы болуп калыш керек да. Болду. Ал уже кайната кайын эмес. Мына эркектиги кайын журт бар. Кайната кайын деген бар. Ал фиктивный ата-эне да. Аялдыкы болбойт, ошо бүттү. Бияк келдиң, атасы, энеси болду. Мына ата-энеңдерди таштадың, кайра жаңы ата-энеге келдиң да, мына ушундай эле да. Анан күйөө болсо, ал жерде атаңдан, энеңден өйдө. Болду. Күйөөгө чыккандан кийин ата-энеңдин бүт правалары жок болот. Бүт укуктары жок болот. Шарият эмеге ата-энени кара деген укук бербейт, эме бербейт, милдет. Жок бандай. Парыз эмес. Чыгып кете бер. Даже мына биякта өлүп атса, ата-энең биякта өлүп атса, чыгып кете бер дейт. Тез кет турмушка. Турмушка, ошондой ушунчалык бул эме да, бул өтө жанагы эме турмуш куруу кыз кишиге өтө важный, өтө зарыл, өтө
керектүү нерсе. Тез кеткиле, тез чоң ойдун кет отурба олчоюп. Отурат 25-30га чыкканча, 40га чыкканча отургандар бар. Отурбагыла үйдө. Кеткиле, мешетпегиле. Берден болду. Чоң ойдун кет. Мына ата-эне мына да аял кишини бирөө багыш керек да. Анан ата-эне ошо чоң ойгончо багыш милдет. Анан чоң ойгондон кийин болду, кетиш керек. Ата-энени мойнунда отура бербей. Ата-энени кыйнабай. Кет. Тез. Жакшынакай жүр да. Bir ortaça эле bir mujik geldi ошо. Кет ошо менен. Болду. Барда анан кийин качпа аяктан. Ошо барда күйөөдү сыйлап, урматтап, барктап, жактап, мактап ушу жаша. Болду. Анан келип, жаман экен, жок андай. Идеальный күйөө жок. Биз мына эркектер орточо эле эркекпиз. Биз Шварценеггер да эмеспиз. Манаста эмеспиз, жөнөкөй эле бир кыргызбыз да. Жөнөкөй эле характерибиз бар эмебиз. Bir карап көргүлө мына биздин характерди карагыла. Өңүбүздү карагыла. Мүнөзүбүздү карагыла, элден сурагыла, анан чыккыла, анан болду жашагыла. Жин эмеспиз, чала жин эмеспиз, нормальный элебиз. Ангер проблема кылсаңар, анан жин дейт ада эркек. Ачка суроо берип атат TikToктон. Саламатсызбы дейт. Азыр келинди келгенде эле кайын энеси кызындай кабыл алып жатат, ошол туурабы дейт. Турабы, туптура. Кызынан да жакшы көрөт. Анткени кыз деген убактылуу эле. Кызым кетет. Мына кызым кетет, биз жакшы көрөбүз, бирок кетет. А келин төбөлүктүү биз менен. Ошо төбөлүктүү, ошо кайната, кайнененин кызы бул. Ошого бүт наследие ошого калат. Ошол үй ошого калат келинге. Келин деген кыздан жакын, анткени кыз чужой. Ошо жана барган жериңдеги кыздардын баары кетиш керек. Эч ким калбасын. Эч ким сага мешетпесин. Сага калтырып кетсин. Всё, болду. Аны ошо жанагы эки кишини жакшынакай сыйлап, урматтап, карап өз атаңда энеңдей. Мына ошондо бактылуу болсуң, ана сени да сыйлайт, сени да урматтайт. Мына бизде билбей сыйлаганды. Пирлей туруш керек. Падышадай болуш керек. Мына күйөөм падышадай сыйлаш керек. Падыша, директор, хозяин, пир. Ну ушундай сыйлаш керек. Вот, аны менен айтышпаш керек, ага ачууланбаш керек, ага акырайып карабаш керек, нааразы болбош керек. Акырын хикмат менен бир настроениеси болуп турганда акырын айтыш керек. Мисалы мына директор менен айтышсаң эртең эле жастай заявление кет. Болду. Ошо директор ар кандай болот. Директордун зөкүрү бар, жумшагы бар, шалпайган директор бар, кыйын директор бар, сонун директор бар. О, эркектер да ошондой. Бирөө жакшынакай, бирөө эптеп-септеп, бирөө бирок хозяин болду, мына директор. Ошол тагдыр боюнча ошол директор болгон. Ошол директорду эми сыйлаш керек. Кандай болсо да. Анан ошону жанагындай жаман аял, орточо жаман эркекти, жакшы аял, жаман эркекти орточо кылат, орточону жакшылат, жакшыны хан кылат дейт. Вот, ошону келип, мисалы машина менен салыштырдым, машина менен. Машина, урматтуу кондар, ар кимиңер эле джип мине бербейсиңер. Кимиңерге джип попал болсо, бактылуу. Ал эми алда деле эмес бакыт өзү. Мындай повезло да. Анан кимиңерге ылдыйраак машина түшүп калды, кимиңерге Toyota түшүп калды, Camry, кимиңерге Avensis, кимиңерге Москвич. Даже Запорожец болсо да сүйүңүлө. Анткени төрт дөңгөлөк бар, жүрүп атат, сүйүңүлө. Бир нерсе базарга барып келсең болот, балдарың школага барып келсең. Бул ошого разы болгула. Бул дүйнө сыноо дүйнөсү. Бул дүйнөдө максимальный, комфортабельный жашооду издебегиле, урматтуу кондар. Бул күнөө болот өзү негизи издеш. Жөн эле комфортабельный болуп калса, тагдыр боюнча. Анда жыргап жашай берди, алхамдулилlah деп. Кудайга шүгүр деп. Анан эгерде бирок болбой калса, комфортабельный дүйнөнү издеп, кубалап,
артынан қолап мұшташып, соғышып, қуалашып, наразы болып тұра емес та. Кімге емне бұйырып қалды ғой? Қайсы жашау? Ошоға разы болуға. Еркегі де, аялы да. Мен айтамын, наразы болса қандай? Жашоосунан наразы болгондор көбөйдү да. Жашоого наразы болгон, бул Аллага наразы болгон. Мынау чынында мындай да, мынау күйөөсүнө наразы. Күйөөсүнө наразы, кайненесине наразы, дагы бир нерседен, тагдырына наразы. Наразы болбош керек, бул тагдыр. Тагдырга наразы болуш, бул Кудайга наразы болуш. Болду, мына сен тандадың, карадың, анан чыктың, сүйөм, күйөм, өлөм деп чыктың, Болду эми. Сага шанс берилген танда деп. Тандадың. Эми болду, эми анан кийин болду деш керек. Ушуну бериптир мага Кудайым. Мындан да жаман берип коюшу мүмкүн. Жана көрөм, экинчиге тийип, анан экинчиси келип сабап, уруп, балдарын өлтүрүп, зороктоп коюп атат. Көрүп атпайсыңарбы? Анан элдин баары, мен айтпадым, эркектердин баары окшош эле, бирдей элебиз почти. Biraz бирөө деловойраак, бирөө. Анан бирок деловой эле буйрбайт да баарыңарга деловой. Могу эркекти аябай жакшы сыйлаш керек. Жакшы караш керек, баалаш керек, макташ керек. Аны мотивация. Ой, шеф, сиз кыйынсыз. О, сиз деловойсуз. Ушинтип мотивация бериш эркек кишиге. Анан сүйөт аялды. Эркекке, ошо эркекке жагыныш керек, ошо күйөөнө, башка эркек эмес. Бизде баары тескери да, башка бир эркек үчүн сулланып, кооздонуп, жаң кийимдерин бәрін ошо көчөгө кийип жүрөт. Жаң кийимди үйгө кийиш керек. Күйөөнүн көзү мындай, күндө күйөөнүн көзү сүйүнүп туруш керек серверинде. О, сонун көйнөк кийип туруп, сонун эке сөйкөзү, сон көрүнүп турушат. Анан мен ошондо үй бүлө бекем болот. Анан эмени, эркекти эч качан өзүнүн күйөөнүн эч кимге жамандабаш керек. Өзүн кемсинтпеш керек. Ага жанагындай азыр ушундай эмелер бар, мээзин жегендер, канын ичкендер. Мунун баары урматтуу чоң күнөө болуп жатат. Бул Алла Таала силерге буйрган буну. Эки дүйнөнүн бактысы бул. Бул дүйнөнүн да, о дүйнөнүн да. Жакшы ажеке, суроолор өтө көп болуп атат. TikTok'то дагы түз эфирде биз Марвадабыз. Ассаламу алейкум дейт. 18 жашка чейин бир жакка барарда ата-энебизден суранып барчу элек. 18ден кийин үйлөнүп эми аялыбыздан суранып барып калдык. Эркек өмүр бою бирөөгө көз каранды болуп өтөбүзбү деген суроо келиптир. Жок, сен 18ден кийин сенен сураныш керек. Тескерисинче сенен сураныш керек. Сен хозяин болуң. Но биздин эркектер да жанагындай болот, өнүкпөй жатат, бир детский болуп туруп. Мына эме Манас 12 жашында хан болгон дейт да. 12 жашында хан болгон. Элди башкарган. Үй бүлө эмес, элди. Семетей 12 жашында хан болгон. Семетей. 12 жашында үйлөгөн Семетейди. Чачкеге 12 жашында үйлөгөн Семетейди. Анан ошон үчүн урматтаганда илгери 12де болду, бойго жетти деп уну үйлөчү. Эркек кишини. 12де болду, кожоюн. Анан кожоюн болуш керек, кожоюндай болуш керек. Эч кандай эме кылбагыла. Даражаңарды түшүрбөгүлө, дайыма бийик туткула өзүңөрдүн даражаңарды. Аял менен тең боло албагыла. Өйдө болгула. Айттым го, даражаңар ата-энесинен да улуу силердин даражаңар. Ошол даражада кармагыла. Мына айтам мен, башынан келгенде эле ал бир нерсе буйрса, аткарбагыла. Аны айткыла, сен эмнеге мага буйрасың деп. Болбойт ал буйрган. Адепсиздик ал. Күйөөгө буйрган. Күйөөдөн суранышы мүмкүн. Күйөөдөн. Күйөөсүнөн. Күйөөдөн суранышы мүмкүн. Бирок сулап келип берчи деп суранган болбойт буга. Өзү жакшынакай эле десоо нормально отуруп, барып сулап келип берчи болбойт урматтаганда. Эмнеге болбойт? Андай болбойт. Хозяинди сурабаш керек. Андай нерсеге. Жумшабаш керек. Бул адепсиздик бул. Болбойт, жумшалбайт. Анткени
Кийин кыздары, анын кыздары, жана келиндин кыздары ошондой көнүп алат, үйрөнүп алат. Анан кийин проблема болот турмушунда. Вот мынагу Алла Таала эркекти жана КамАЗдардай кылып жаткан, чоң грузовиктей. Бул салмагы чоң. Анан энергиясы кетип калат да, мына майда чүйдө жумуш менен кыза. Аял кишини легковушкадай жеңил кылган. Анан аял киши жеп жеңил болуш керек. Анан жанагындай обжорство кылып эметип болбош керек, семирип болбош керек. Аял киши максимально аркы жүрүш керек. Анткени жумуш көп, анан ошо учуп жүрүш керек да. Анан бензин аз кетет. Анан ошо эркек кишинин жумушу баш керек. Аны даражаны түшүрбөш, мындай келип алып туруп үйдү шыпырып койчу, анан жанагы кир жууп койчу, анан пайгамбар шыпырган деген баары жалган булар баары. Бул туура эмеспи? Туура эмес, кантип эле ушундай болот. Ошо келип турган кечке чейин эл менен жүрсө пайгамбар, бүт ааламдардын эмеси пайгамбар болсо, анан кийин кечке чейин элдер менен урушуп, согушуп, аларга насихат айтып, аларды тарбиялап, ушинтип жүрүп кечинде келсе, анан келсе үйдө бир комната үйдө шыпырбай, анан күтүп турат экен да, ошо пайгамбар келип шыпырат деп. Ушу эмне деген эми адеп? Эч кандай адеп болгон эмес. Жана бир сайпанараак бир алымдар келип таап алган ошону ояктан. Анан кийин келип биздин балдарды үйрөтүп койгон, анан келип биздин балдар келип айтып атат да, пайгамбар өзү шыпырган деп. Аялдар эмне иш кылып жүргөн анан? Үйдө күтүп отурбай. Аял үйдө күтүп атканда, күйөөүн күтүп атканда. Эң чоң конокту күткөндөй күтүш керек. Аял. Айттым го жанагындай, падышаны күткөндөй. Ушундай аябай үйдө таптаза кылып, балдарын таптаза кылып, жакшынакай үйдө отуруп күтүш керек. Жакшы кийим кийип. Келип семчикке чагып, бүт баарын чачып отурат экен, мынтип пайгамбар келип шыпырат деп. Эмне деген эми ушу? Эмне деген шарият? Эмне болгон да? Күйөөсү менен ойносо мурда мындай болгон да. Бир эле комната болгон. Ошо комнатанын чоңдугу пайгамбар намаз окуганда батпай калып, ошо бутун мынтип, Айша эненин бутун мынтип аны окуганын айтып берет да, Айша эне. Бутун түртүп анын ошо сажда кылып чет. Ошондо 2 метрге 3 метр, ошо 2 метрге 3 метр комнатаны шыпырай албай калып туруп эми. Анан эми болит болуп калып туруп эми. Мисалы мында пайгамбар аялдарына мындай 6 күн, 7 күн, 8 күндө бир жетти да очередь кезеги. Анан 7 күн бою үйдө шыпырбай отурат экен да, келип пайгамбар буга шыпырат. Эмне деген эми, эмне деген логика бу жерде? Жок кандай логика. Болбойт андай. Үйдү таптаза кармаш керек. Мына өзү шариаттын талабы, тазалык үйдүн шария менен имандын жарымызы деп атат. Аны таптаза кармайт. Өзү аял киши өзү таптаза болуш керек. Эркекке караганда аял таптаза болуш керек. Денеси таза болуш керек, кийим таза болуш керек, үйү таза болуш керек, баары таптаза болуш керек, короонун чейин таптаза болуш керек. Аны таптазалык күтүш керек. Ошо жанагы үйрөткөндө тарбияланганда айтат да, күйөөңүн көзүн кара дейт, көзүн сакта дейт. Көзүн сакта деген көзү жаман нерсе урунбасын дейт. Жанагы сенин кир халатыңа бир мурдун сакта дейт, ошо мурдуна жаман жит келбесин. Жакшынакай кылып таптаза кылып үйүңдү, өзүңдү, кийимиңди баарын таптаза кылып балдарыңды. Приятный кылып. Анан келип жанагындай шарият өтөт да. Келсе, анан кийин пайгамбар өзү шыпырган. Анан пайгамбар өзүнүн кийимин өзү тиккен. Анан анда жана аялдар эмне кылып жүрдү анда? Мухаммед, Алла порошок кошуп кой ал жака. Анан ысык судан кошо деп консультация өтүп турган. Эмне деген адепсиздик, эмне деген логика да бул. Такыр мындай шарият болбойт урматтуулар. Айттым го, мына күйөө келгенде күйөөдү ушундай ыраазы болгондой эстей ал дейт, ыраазы болгондой, мындай жөнөкөй сүйлөө эмес. Мына бизде мынагу шариятыбыз мындай дейт да, ата-эненин эркек киши ата-энесин сыйлаганда жанагындай тяплап эмес, эптеп-септеп. Биякта да суроо келип атат экен. Бир жагынан туура эле дейт. Азыр аял киши жалкоо болуп калды. 5 идишти жуугандан эринишип дейт. Күйөөсү менен ойносо болобу дейт. Күйөөсү менен ойносо? Аял киши. Тамашалаш ойносо. Тамашалаш болот, эң сонун болот тамашалаш. Тамашалаш ойногула, кылыктангыла, жагынгыла, сүйүшкүлө, өбүшкүлө, мына сөгүшпөгүлө бирок.
Сөгүшпөгүлө. Сөгүшмөй жок. Сөгүшпөгүлө, сөгүшкүн жок. Өйүшү бар, сөгүшү жок. Ассаламу алейкум. Анан бияктан кирип мен айтам, кучакташкыла, бычакташпагыла. Бирөө келип айтат да, мына мени алсаң дейт да, бир журналистка. Анан өзү мындай политический эме да, саясатчы. Анан бир жерде мен бычакташам деп жүрүп, бир жерде мен келип сөгүшөм деп анан мен айттым, мага сөгүшкөн эмес, мага өйүшкөн аял керек. Бычакташкан эмес, кучакташкан аял керек. Сен жарабайсың андай. Анан ошо үйдө аял киши жанагындай уруксат. Бийлеп бер күйөөңө уруксат. Бир нерсе кылып концерт коюп берсең уруксат күйөөңө. Жакшынакай сонун ойно уруксат. Анан бирок жанагындай урушуу күйөө менен болбойт, урматтуулар. Күйөөгө кабак түйүү, күйөөгө наразы болуу, мисалы ыза болушуңар мүмкүн, капа болушуңар. Биринде бир ыйлап койгула, эч нерсе болбойт. Ыйлаганда бүт эменин баары кетип калат, адреналин баары. Анан кийин анан настроение жакшы болуп калат кайра. Эч нерсе болбойт. Ассаламу алейкум. Мусулмандардын максаты эмне болуш керек дейт. Максат мусулман максаты Алланын ыраазылыгы бейишке барыш, урматтуулар. Бул дүйнөдө эптеп, септеп, жанагындай достойный дейт го, достойный, татыктуу жашоо. Аракет кылып жашаш керек. Өзүң менет кыл, тап. Анан бирок жанагындай дүйнө кубалап, дүйнө үчүн жашабаш керек, урматтуулар. Дүйнө үчүн жашоо эмес, комфорт үчүн жашабагыла. Бул дүйнөнүн рахаты үчүн жашабагыла, урматтуулар. Ал күнөө болот. Бул дүйнөнүн рахатын күтпөгүлө. Ассаламу алейкум. Тайжайым ичип келет, не кылсам болот деп. Кандай дейт? Тайжайым ичип келет, не кылсам болот деп. Тайжеси. Тайжеси. Кубала беришкен кандай тайжени. Андай тайжени кубалагыла, урматтуулар. Эми кыз киши жагы же эркек? Ошо балким неме болот, эркек жагынан окшойт. Мындай жаман кишилерди жолотпош керек, урматтуулар. Жаман кишини. Мисалы мына өзгөчө кайын журттарды эми кайын журтту сыйлайбыз, бирок алыс болуш керек, жолотпош керек. Орду эмес алардын. Кайын журт алыс жүрсүн. Кайын журтташ бар да өзүңүн акең бар, өзүңүн үкөң бар, өзүңүн тууганың бар. Бияк келбе. Мешетпе. Бул чужой территория. Бул жакка келбеш керек. Ошону кантип мына биз жана мына орустарда жанагы аял киши күйөөнүн алып барып туруп, ата-энеси менен жашап атат да, аял киши. Ошо тещасы менен, анан күндө тещасы менен урушуп эле, анан ошо тещасын жаман көрүп эле, тещанын өлүмүн каалап эле жүр да. Бизде андай эмес, урматтуулар. Теща деген теща друг родной, бирок алыс тур да, алыс бол, келбе, көрүнбө, жолобо бияка. Бар өзүңүн келиниңди кара, өзүңүн небереңди кара, бияка келбе. Анан мынагу чында баары адашып кетти. Мынагу бизде жанагындай эки жакты бир кара, эки жакты тең кара деп, бунун баары туура эмес, урматтуулар. Тең карабайт. Ар ким эркек, ар бир эркек өзүнүн ата-энесин карайт. Тең карабайт. Ошо суроо келип атат экен. Үйдү дейт. Күйөөгө кеткен кыздар башкарат дейт. Ата-энеси ошол кызын айтканын кылат. Кандай насаат айтасыз дейт. Ошо туура эмес. Мына урматтуулар, бул туура эмес. Кызыңарга эч нерсе албагыла кызыңардан. Кызыңардан эч нерсе талап кылбагыла. Кыз деген башка бирөөдүн бүлөсү. Кыздын колундагы нерсенин баары күйөөнүкү ал. Күйөөнүн имуществосу деп турат. Эч нерсе сурабагыла, талап кылбагыла. Мага тигини алып бер, буну алып бер, үйүмдү ремонт кылып бер, үй сатып бер, машина сатып бер деген жок баары. Бунун бүт баары акырындап омкорлот баары. Бүт тескери болот. Эч кандай укугу жок. Кыздан эч нерсе талап кылбайсыңар. Наоборот, кызга беришиңер керек, бирастан. Мына бирас мына согум сойгондо бир кусок этти акырын алып туруп коюп койгула, кызыма берип жиберем. Кызым келсе жейт. Мисалы жанагындай май кылсаңар бир карынга акырын майды топтоп туруп, мына кызыма деп. Илгери ушунчу да. Бир курут, ишиги эмнени бере алса, эт болсо ошо жанагы төштү берчи көбүнчө койду сөзү. Ошо төштү туздап, сүрсүтүп күтүп турат да, ошо кызы келсе же кыз жагына бирөө баратса ошону берип жиберчи.
мына бул нарықтуулук, кыргыз наркы. Анан кызынан бияка деп алып кел бияка деген бул жанагы европейский бул биздики эмес, урматтуулар. Бул туура эмес. Кыз кишини ушинтип отуруп, кыз кишинин үй бүлөсүн бузуп коесуңар. Кыз кишинин үй бүлөсү бузса куруш кыйын, кыз кишиге үй бүлө куруш. Кыз киши келип мени ал деп айта албайт. Ана элдин баары сурайт, сен эмнеге мурда күйөөңөн кетип калдың? Мурда жерде эмнеге кеттиң деп. Ана кайынем жаман анда кереги жок дейт сен. Бул жерде неме деп атат? Үйдү дейт. Күйөөгө кеткен кыздары башкарат дейт да. Болбойт, аял киши башкарбаш керек, урматтуулар. Ошо жана күйөөдүн үйүнө, күйөөдү башкарган укугуңар жок такыр. Ошо эркек унчукпай жүрсө башкарып алсыңар, аны бир күнү чыдабай кетет ал. Бир күнү баары ажырашат. Башкарбагыла. Же ошол эркек чыдап жүрүп өлүп калат, же бир күнү ажырашасыздар менен. Башкарбагыла аны. Бул тескери баары. Бул келечекте муну балдарыңар, келиндер, кыздарыңар баары туран тарбия көрөт. Уруксат жок андайга. Башкарбагыла. Муну шариатта эркек киши башкарсын деген, эркек киши башкарышы парз, аял киши моюн сунушу парз. Башкаруу эмес, моюн сунуш парз. Бул суроодо да мындай болот эшке. Баягы кыздары үйүн кеткен турмушка. Анан баягы күйөөсүн, баягы байкесин, жакесин башкарып турат экен да. Өзүнүн акесин. Кыз киши өзүнүн акесин. Башкарып. Мындай. Келип баягы кыз киши эми муну башкарып атканы мындай болуп аткан. Мүмкүн акеси жанагындай да, акеси аялынын таманына калып калган да. Аялыны бүт аялыны кунуп, мисалы кээ бир эркектер бар, мына аялын угуп, атасын энесин коргулгандар бар. Ата энеси мына жана келин келип алып ата энесин коргуп атса, унчук албайт. Унчукпайт, келин не кылса да унчукпайт, келин ташып кетип жатса унчукпайт, келин айлап төркүндө жүрүп алса да унчукпайт. Анан ошого мүмкүн ошол айтып аткандыр жанагы кыз, байке хозяин болбойсуң деп аткандыр мүмкүн. Бул башкаруу эмес, бул байкуш чында чийпи чыгат да, кыз киши да кызганат. Ата энесин келип алып, бир келин келип алып туруп башкарып атса. Анан ошондойго уруксат да жана. Эми бирок баары кийлигише албайт да. Анан мындай кээ бирлер келип алып кийлигише берет. Келип алат да келинди башкарат, акелерин, нүкөлөрүн башкарат, өзүнүн күйөөүн да башкарат. Мына ошолор туура эмес. Ушундай да маселелер болуп атат. Өткөндө да бир маселеде бир айтышып атат да. Жанандай келген келини ушу той топур болгон жерде жүрөт экен да, түтүн чыккан жерде жүрөт экен. Анан ичип да жүрөт экен. Ошондойдо мына күйөөсү байкуш бечара акча таап келет. Той ашка барат, ушундай экен да. Ошого кандай насаат? Мынагу айттым, ал келин уже баш ийбей калган да. Ээн баш болуп калган. Мисалы мынагу эгерде барган жеринде айылда мындай да, кээ бир келиндер азыр аябай чын тың келиндер болот да. Бир эле үй эмес, бүт айылды башкара алат да тоюн. Тоюн жанагындай дасторкон жасай алат, тамактарын түрлүү жасай алат, башкара алат. Анан ошондойлорго алар келип эметет, той өткөргөндөр ага акча берет. Ошондойлор болгон да. Анан эми мынагу барып алып туруп өзүнүн төркүндөрү жагына барып алып тойлап жүрөсө, күндө тиги эжесинин ден рожденияси, бул сиңдисинин ден рожденияси, атамдын ден рождения, апамдын ден рождения, мына туура эмес да. Ошондой туган дагы тайжелери, дагы алыскы подружкаларынын тойлору, ошонун бүт баарын тыйыш керек күйөө. Эч кандай той жок болду. Мына окат курабызбы, же жокпу, үй курабызбы, же жүрөбүзбү деп. Анан ошого жанагындай эркектер айттым, эркектер бекем болуш керек. Эркек киши башкарыш керек, таштап койбош керек. Келип мындай аял эмне кылды деп. Мына азыр чынында байкуш эркектер бар, аялын ээрчи эле жүрөт. Аял келип туруп, давай кеттик тойго десе болду. Сурабайт даже. Болду. Эмне алып барабыз деп сурайт да, эмне алып барабыз деп. Ооба. Ошондой болуп атат да. Аялыма бирдеме айтсам эле, мени жакшылап багып алчы дей берет. Үйүбүз бар, үйдө баары бар. Колдон келишинче багам. Ошондо да нааразы дейт. Бул нааразы аял, бул дозок аял, урматтуулар. Мына эркек кишиге ыраазы болгонун деңгээли мындай болушат да. Эгерде эркек киши бир
лепешка тауып келсе бір күнге ошого да ыраазы болуш керек урматтуу. Ошондон кийин нааразы болгон аял, бул нааразы аял. Ошо кечене сен бир сындырымын жеп, ошо менен жатсаң, ошого да ыраазы болуш керек. Бирок азыр жөн мына турмуш ушундай болуп калат, мына аябай керенчилик. Анан келип сен үчүн күйөө жашабайт, күйөө эркек өзү үчүн жашаш керек. Анан мына эркектер унутуп атат, эркектин көп вазифасы бар аялдан тышкары. Эркек биринчи Алланын эми зор, акы зор эркекте. Биринчи. Алланын мына дин, мисалы мына мечиттер, медреселер, китептер, бир нерселер, ошо эркектин вазифасы бул. Динин өнүктүрүш, динин көтөрүш эркектин вазифасы. Эркек көчөдө болуш керек. Эркек көчөдө болуш керек. Эркек кечке чейин ошо мечит менен, дин менен, элдер менен, эл менен болуш керек. Эркек элдики, элдин кызматында болуш керек. Өзүнүн мекенинин кызматында болуш керек. Керек болсо өлүш керек. Мекени үчүн өлүш керек болсо. Мына согуш болду, кет эркек. Илгери бүт эркектер даяр болду, келди, жоо келди, коштошпой эле кете берген да. Ушундай болгон. Мына ошо эркекти ошон үчүн сыйлайт. Анткени эркек жоокер, эркек ошо жанагы защитник дейт, коргоочу. Эркекти ошон үчүн жанагындай пешка кылып алып, анан кийин өзүнө кул кылып алып жүргөн аялдар бар. Дайыма нааразы. Андай эмес, мына эркек киши эмне табып келсе да болду, жетет. Ошо бир эле кийими бар болсо аялдын, бир эле кийими. Болду, нааразы болгонго укугу жок. Бир сындырым нан табып берсе аялга бир күндө, нааразы болгонго укугу жок. Андан ашканы уже нааразы болгон эмес керек. Анан келип мен жакшы болду дейт. Мына көп аялдар өзүңөрдү мындай мурдагыңар десеңер, ата-энеңер үйүндө кандай жашагансыңар. Көбүңөр эптеп-септеп китайский патинке, китайский туфли менен чоңойгонуңар көбүңөр. Анан бияка келип алып, анан күйөөгө келип күндө нападение да. Пальто алып келсе жакпайт, жыл сайын бир пальто, жыл сайын шуба, жыл сайын сапожка, анан кийин цепочка, анан кийин тигинин день рожденияси, анан бунун день рожденияси, ушинтип жүрү да. Эч кандай андай жок, урматтуугундар. Мына эркек киши бекем болгула, урматтуу эркектер, бекем болгула. Силердин эмеңер, вазифаңар ошо бир аз табып келсеңер болду. Даже мына силерден артканын жесе, ошол деле жетиштүү керек болсо. Өзү эң жакшы аял ошол. Эң жакшы аял даже күйөөнүн артканын жесе, унчукпай. Ол мисалы мына кээ бир оокат болот, анандай. Аны эт калбай калды да, эти. Күрүчө калып калды. Бул ошо күрүчүн жесе, бул ыраазы болуш керек. Собалар өтө көп болуп атат. Азыр бардык тармакта дейт, гендердик тең укуктуулук деп окутуп жатат го. Ошо бүт мына батыш бүт бузулду. Батышта бүт үй бүлө тескери. Бүт баары бактысыз. Чыныгы үй бүлө жок. Баары бири-бирин аңдып турат. Бүт юридический жаштырып алат, соттолуп кетпейин деп. Ушу кантип жашоого болсун? Мына адам жашаганда да рахатта жашаш керек. Эч нерсе подозревать этпей. Аялым менин номер 1 жардамчым, менин аял. Аял менин номер 1 жардамчым. Аялым орунбасар. Менин орунбасарым, үйдөгү вазирим. Бул барда үйдө мен коркпойм, берден бир от өртөнүп кетет экен, балам сууга чөгүп кетет экен, бир нерсе болуп кетет, коркпойм. Мына ошондой мени аялым эч качан сатып кетпейт. Мени оорулуп калсам таштап кетпейт. Мына ошондой эмеде болуш керек. Аял да ошондой болуш керек. Бул киши мени өмүр бою карайт, мени коргулбайт деп ушундай ойдо болуш керек да. Анан бирок жанагындай мени комфортабельный багат, мени падышадай, царевна жок, урматтуугундар. Алдагы той берген, ошо той бергенден баштап, тойду бербегиле андай, урматтуугундар. Тойду падышадай кылып бербегиле, жөнөкөй эле бергиле. Бир кой союп эле бергиле. Болду. Ассаламу алейкум, дамыла үйлөнөйүн деп жаткан баары макул, бирок атам макул болбогондой эле болуп жатат. Эмне кылсам болот дейт. Өзбайсыздан Алла разы болсун деп өттү. Мындай да мурда деле мындай болгон. Аталары, апалары коя тур дей берет да. Анткени чында эле бизде мындай да, бизде балам чоңойот, ушу мен азыр бир жылкы коюп коеюн, калыңына даярдай берейин деген болгон да илгери.
ушундай мындай стратегический Күн мурунтан. күн мурунтан бир нече жыл мурда мына балдар үйлөнөт, ошого калынга мына мал карайлы, малды көбөйтөлү. Тигиге мына сен мына сенин коюң, мына сенин тайың, мына сенин уюң деп балдарына. Аны ошону даярдачы да. Анан азыр эч нерсе даярданбайт. Жеп, ичип, бәрін тойлорго кетирип, эч нерсе калтырбай, анан кийин коет, үйдө эч нерсе жок, үйлөнө турган эч нерсе жок. Андай болсо, жана Аллага чыккан чогуу ошондой эле алып кел бер нахалин үйгө, болду. Келин келди эле, келин келди. Анан бизди Кыргызда ушундай экстренный болгондо анан айла жок. Көрүнүшү да. Өзүнө негизи мына парз. Ата-энеге уулду өз убагында үйлөө парз. Анан алар жүрөт. Анан силер жанагындай эме бергиле, жанагы намек дейт го. Белги. Белги бергиле, үйлөнүш керек деп. Айткыла, үйлөнөм деп. Анан болбой атса, нахалин алып келеле. Ана Аллага ачып келгендей кылып алып келеле. Алып келерле бир машина салып. Анан кийин келин келди, кокуй. Анан келинди кетирмек беле, кетирбейт. Анан табат анын акчасын, башкасын бәрин. Анан ошо, мисалы мында бизде ушундай болот да азыр. Келиндерде түм эле бир падыша келе тургандай даярданат да. Мен көргөм, бирөө эмесин сатып, машинесин сатып, карыз калып, үйүнүн бәрин ремонттоп, ошо келин келет дегенде. Эмесе жакшынакай эле жүргөн да. Анан келин келет дегенде, келин ал жерде жашаган деле жок. Свадьба болду, башка болду, анан ошо башка жерде жашат баласы көп. Ошону келип ошо келин үчүн болот да. Андай кылыш керек болот ондай. Сен келин үчүн жашабайсыңар, өзүңөр үчүн жашайсың. Келин жөнөкөй келсин. Келгенден кийин ошо сенин кандай акыбалдооңду ошонуңа көнсүн. Башынан баштап келиңе чык, мына ушундай шартта жашайсың. Мына биз мында жөнөкөй үйдөбүзбү? Мына ошо жөнөкөй үйдө жашайсың. Мындай үйдө жашай албайм, ажырашып атпайсызбы? Эметпе жөн кет анда, келбейле кой. Мына биз ушундай жөнөкөй адамбыз, жөнөкөй үйдө жашайбыз, жөнөкөй оокат жейбиз, жөнөкөй кийим кийебиз. Калайсыңбы? Биздин үйгө, биздин үй бүлө болсоң. Анда ошо биздин үй бүлөдө ошо жөнөкөй жашайсың. Анан сага королевский, дворянский шарт жок. Сага дворянский свадьба жок. И бербегиле, урматтуу. Дворянский свадьба. Жөнөкөй болго, жөнөкөй бергиле. Ошо көнсө көндү, көнбөсө кете берсин. Анда келин кереги жок. Ассаламу алейкум, дамла. Кирнелеген болобу, бирөөлөр болбойт деп айтты. Не болгон? Кирнелеген? Апам дайыма кирнелейт, кошуналар дейт. Кирнелеп баягы эмдеп не алат эмеспи? Дем салып деген. Мына кээ бир адамдар мындай ойлойт, мына ширк деп. Мисалы мындай да. Мына ток урганда, өлүп калат го. Ошо өлүп көмүп саш керек жерге. Дароо. Анан койсоң, жана жер тартып кетет, анан кайра тирилип кетет. Анан ошон үчүн ошо нерселер бар. Мисалы, мына эмеде көз деген көз. Көздүн тогу бар. Анан көздү жанагы гүл бар го, гүл. Гүл анан туз менен сүрсө денени, анан чыгат экен да, соруп кеткен. Анан эгерде ал жерде жанагындай бир нерсе сурап, бир ыйык бир нерсени айтып, анан эметте эмес, жөн эле мондай кирмелеп атса, мисалы, жанагы пайгамбардын бир эмелери бар. Ошондой немесе, мына мыкты ысты көмүп салгыла деген, ушундай бир нерселер бар. Ал деле ошо окшошот да. Анан ошон үчүн, урматтуу, биз чында азыр мында да биз бүт майда микроб эмездечи микроскопический уровеньге чейин изилдеген жокпуз да. Ооба. Бирок жөн мында ачык ширктен сактаныш керек. Ачык келип олуп туруп, тал, күн ушуга шипе бер, ай ушуга шипе бер деген ал туура эмес, ал ширк болуп калат. Анан бирок жанагындай бир нерсе жазып атса, мындай манипуляция бир. Мүмкүн ошо ток соруп кетип, ток чыгарып кетип, ошо көз чыгарып кетип, анда уруксат эле да. Кээ бирлер айтып калат дейт, аялыңа алтын алып бер, бутун деле жууп кой. Алар ыраазы болгон аялдарбы дейт. Аялдын бутун, эркектин. Эркектин бутун жууса рахмат. Эң сонун болот. Урматтуу кондар. Эркекти
хандай сыйлады, хан сияқты. Еркектің бүтін жүзаңар соғып болады, чоң соғып болады. Анан алтынды еркекке емес, аялға алып керек. Бұл аялды сұлулаш керек. Еркекке аялға сөйкі, анандай жалтырақ цепочка, ушындайды алып берсе болады. Егерде шартыңар нормальный болса, мысалы жана айттым ғой, жанагы апаңарды унутуп калып эле келип аялыңарга алып бербей, биринчи. Аялыңарга алып, апаңарга алып бердиңер. Анан эжеңерге алып бердиңер, мүмкүн, может, атаңарга алып бердиңер, анан аялыңарга болот. Суроо келип атат. Ассаламу алейкум дейт. Кандай кызга үйлөнөбүз? Азыр сиз айтып жаткандай кыздар жокко. Каяктан табабыз деген суроо. Рахмат, Алла разы болсун. Барды, совсем жок деп биз тарбиялаш керек чынында. Биз ошо айтып бериш керек. Чынында азыр мынандай аябай көп кыздар иманга келип атат, урматтуулар. Анан ошо сөздү жеткире бериш керек, айтып бериш керек. Мисалы бизде бир проблема, могу уккан нерсени жакшы дейт да, анан жеткирбейт да, жеткириш керек. Мына биз могуну чыгарып атабызбы? Фейсбуктарга, ютубка, ютубка чыгарып урматтуулар. Чыгарып бергиле, таратып бергиле, анткени адамдар билбей жатат. Мына жаныбызда элдер бар. Бизге окшош, даже бизден Pentium азыраак, урматтуулар. IQ-су бизден төмөнүрөөк. Көп элдер бар жаныбызда. Бирок ошолор мен айтып аткан деле эреже менен жашап атат. Урматтуулар, буну силер ойлогула, мен өз эле фантазиялайт деп. Өзүнө шариятта бар бул. Анан кийин ошону мындай жөнөкөйлөтүп айткан, мисалы мен айтып атам, бирок меники эмес бул, менден мурда да бар болчу. Жоголуп кетти, могу социализм болгондо бүт жок кылган да, бүт салтыбызды, бүт эрежебизди, маданиятыбызды, адаттарыбызды, өнөрлөрүбүздү бүт жок кылып берген да. Эч нерсе калтырбаган. Анан азыр келип мен айтам, мен мисалы мына башка элдерде аябай көп, мисалы мына өзбектердин каналдарын карасаңар, өзбектердин жанагы молдолордун сүйлөгөнүн карасаңар, ошо мен айтканын бүт баарын айтып атат бар. Ошо да мен айткандай айтып атат ошо. Анан ошон үчүн тараткыла. Адамдар келип үйрөнсүн, уксун, билсин. Эмесе, мына мисалы жаман көрүп атат да, өзөк ажы аялдарды базынтып атат, рамитип атат деп. Эгерде мен айткандай болсоң, анда күтө бергиле, кызыңа эртең ажырашып кетет. Силердин айтып койгон шартыңар менен эч ким жашай албайт. Эркектер көпкө чейин көтөрө албайт аны, көтөрө албайт. Мындай жакшы көрсө да, сүйүп, смертельный сүйсө да көтөрө албайт алда шартыңарды. Силердин келип коюп аткан шартыңарды эркектер көтөрө албайт. Анан ажырашат. Чарчап кетет. Байкуш 4 жыл чыдайт, 5 жыл чыдайт, анан чарчап кетет. Ассаламу алейкум, мен күйөөм дин жолунда баарын түшүнөт, бирок апасы келип бир баля деп койсо эле кет деп сөгүп, бакырып, ортодо 5 балабыз бар. Ушул туурабы? Жок, ал эми туура эмес. Мындай да, апасы келгенде эле эметип аткан туура эмес. Апасы жокто эле ушинтип атса, анда проблема бар. Анан мисалы эми ошо мына суроо берген аялда эми 5 бала болгондо уже аябай эле тажрыйбалуу аял болуп калдың да эми. Анан эми ошо бир эркектин чында эркек алданат да. Эркек жанагы чоң балаңдай эле. Мына ошонун тилин табыш керек эми. Онда ошону келип акырын апасын жакшы көргүлө, апасын сыйлагыла, апасы жөнүндө жакшы сөз айткыла. Апасына бираз подарка бергиле. Может, ошо апасы байкуш мындай кээ бир апалар бар. Кызганат. Кызганганынан айтып берет. Өзүнүкү андан да хуже. Өзү мисалы күйөөүн сыйлаганды билбейт. Анан келип алып келиңген апа дейт да. Мен көргөм ошондой. Мисалы өзү күйөөүн кул алган. Анан келип алып келинди туура эмес тарбиялап атат да. Ошондойлор да бар. Эми силер да ошо жанагындай кылгыла. Урматтуу мына 5 бала барбы? Аял киши өзү чыдамгай болуш керек, өтө чыдамгай болуш керек. Чында аябай кыйын турмуш деген. Анан ошо жанагы чыдоо деген өзү ошо иман урматтуулар. Ошо имандын түркүгү, чыдаган сабырлуу бул эме фарс. Биз кичине болсо эле ажырашып качып кетип, кичине болсо эле азыл өлүп алып, кичине болсо эле сабап бири-бирибизди. Анда эмес сабыр кылыш керек.
Ассаламу алейкум дамыла. Менин биринчи турмуштан ажырагам. Экинчи турмушка чыккам. Анын аялы жок деп ойлопмун. Жашаганыбызга 2 жыл болду. Бир кызыбыз бар. Эми аялым менен жашайм деп атат. Менин жообум бер десем бербей атат деген суроо келиптир. Андай болсо эме эгерде ал сен менен да жашабайм десе, анда казият, муфтият бар, муфтият ажыратып берет анда. Эгерде жашабайм десе, анда барып ажыратып алыш керек да. Жок, бул жообун сураса ал бербей атыптыр да. Жок, бирок жашабай, өзү жашабайм деп турбайбы? Андай болсо жашабазы да анан кийин жообун да бербесе, анда муфтият ажыратыш керек да анда. Муфтият кылат экенсиздер. Бүгүнкү темабыз урматтуу телегөрүүчүлөр, ушул күйөөгө болгон мамиле жөнүндө сөз кылып атабыз. Бизде өтө суроолор өтө көп. Анан күйөөгө болгон мамиледе де кээде ушул мындай назыр суроолордон улам көрүп атасыз да. Баягы ата-энеси кийлигишкендер бар, кайын сиңдилери кийлигишкендер бар. Анан ортодо ушундай туура эмес түшүнүктөр болуп калып атат. Анан ошолорду кандай насаат айтасыз? Могу күйөөгө чыккан аял эч кимди укпасын. Бол өзүңдүн подружкаларыңды, ажырашкан подружкаларыңды, эжесиңди, апаңды укпа, болду, бүттү. Антсаң алар точно ажыратат да. Алар даже акылы жетпейт, эмне үчүн ажырап атканын. Алардын акылы жетпейт, ажырап кетет го деп. Үй бүлөсү бузулат деп. Сенин балаңды карабайт. Эч кимиз кийин сени эч кимиз карабайт, эч ким сенин балаңды карабайт. Сенин акыбалыңды эле карабайт, эч ким сага күйөө болуп бербейт. Жоготосуң күйөөдө. Бул күйөө деген чоң неамат, урматтуугандар. Күйөө деген аябай чоң подарка. Бул Алла Таала берген чоң неамат бул. Шундай сонун, шундай ширин күйөө деген. Шундай жакшы нерсе. Аны ошону хикмат менен пайдаланыш керек. Жакшынакай кылып, ошону хикмат менен пайдаланыш керек. Үйлөнүп алып келиндер мурдакы сүйлөшкөн кыздар менен сүйлөшкөн эркектерге насаат айтып коюңузчу, рахмат дейт. Анан да буга чейин дагы суроо өтүп кетти, ошол оң колум ушул сынып калган гипсте кантип намаз окуйм деген. Колу гипсте, гипстин үстүнөн эме бар мындай, маск. Дараталганда гипс эмес. Анан урматтуугандар, отуруп эгерде жанагындай сажда кылып болсо, отуруп сажда кылса да болот. Даже жатып сажда болот. Бүт денең гипс болсо да. Жатып да сажда болот. Жатып окуп, Жатып окуп. Ошон үчүн урматтуугандар, эмеге керек болсо мүмкүн болбой калганда таям кылат. Иши кылып ошо шарттар ушундай да. Отуруп окуза да болот. Ишара менен окуза да болот. Көзү менен ишара кылып окуза да болот. Эгерде эмесем, ушундай шарттар болуп калачы. Анан жанагы мурдагы кызы менен сүйлөшүп, анан мурдагы жигити менен сүйлөш деген бир урматтуугандар арам бул. Урматтуугандар, бул чынында мындай шарият рамка койгон. Ошо рамкадан чыкпаш керек. Жанагындай нике жок сүйүү арам, урматтуугандар. Бул эң ыплас иш. Ошол жанагы кыз чыксын күйөөгө башка жака. Анын жолун кармабагыла, алаксытпагыла. Анын бузуку келин болсо кубалагыла, жакын жолотпогула. Жакындабагыла жол бузукларга. Анан аял киши тем более мурдагы жигит деген жок болуш керек. Вообще жигит жок болуш керек, урматтуугандар. Вообще кыз жигит өзү туура эмес бул. Бул биздин шартыбызга келбейт. Бул кыргыздын салтына да келбейт, мусулманчыкка келбейт. Болгон эмес кыз жигит, урматтуугандар. Бир 2-3 окуя бар. Ал жанагы Олжобай менен Кишимжан жөнүндө бар да. Ошол эмнеге айтылып калган? Ошол трагедия да, трагедия. Аны ошол трагедия айтып, ошондой кылбагыла деп. Келип ошо жанагы кичинекейинде бирөө чоңоюп калган да. Олжобай менен Кишимжан. Бирөө энесинин баласы, бирөө кызынын баласы. Анан экөө ошо жанагындай жээн болуп калды, жээн. Анан экөө жанагындай бири-бирин кичинекейинде бирөө чоңоюп анан сүйүп калат да. Анан тиги Олжобай барып башка бирөөгө үйлөнүп жашап атса, анан кийин бул кабар берет да, сен мени Олжобай келемдөдүң деп. Анан Олжобай келип, анан Олжобайды өлтүрүп коюшат да. Бул трагедия. Ошондой андай жүргөн болгон эмес, урматтуугандар, кыз жигит жүргөн эмес, болгон эмес, туура эмес. Жакшынакай мына куда түшүп үйлөнсүн. Келип анан текшергиле, карагыла. Ассаламу алейкум дамыла. Экинчи аял алсамбы дейм, бирок апам каршы деген суроо.
мындай да апа биринчисинде эле каршы болгонго уркуу бар да. Биринчи алып атканда апаң келип мынау жакпайт мага башка бир келин алып кел дегенге эле укуган. Анан бул ошолор алып берет да биринчисин ата эне. Анан кийин экинчи, үчүнчү, төртүнчү алсаң ал ата эненин иши эмес да уже бүтүп. Ал өзүң акчаң, өзүңдүн эмең. Анан уже анткени апаңар да жанагындай да орусча өзүп калды. Экинчи аял дегенден коркот. Ошо булар үчүн түшүнүксүз. Бул илгери болгон, Манастын убагында болгон, андан мурда болгон, социализмден мурда болгон, нормально эле. Анан кийин ошо жана канча жыл өтүп, баары коркуп, баары социализмди өзүп, түшүнбөй жатты. Ошон үчүн эметип атат. Уруксат. Ал экинчи өзүңдүн эмең да, өзүңдүн бийлигиң да уже. Жакшы, анан мынакей урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу угармандар, бүгүн ушул биз баягындай күйөөгө болгон мамиле жөнүндө болуп атабыз. Суроолор өтө көп келди. Көбүнө жооп бере албай атабыз. Убактыбыз да соңуна келип калды, тилекке каршы. Анан мынакей ушул күйөөгө болгон мамиле дегенде өзгөчө илгери энелер тарбиялап берчү эле, жеңелери. Күйөөнү мындай урматтап айткан, насихаттап айтчу эле. Эми ошондой апалар, жеңелер азайып жок болуп баратат бизге. Эми бул мектепти кимдер жандандырат? Ошо муну жеңе деген мастер производственного обучения дейм да. Мурда жеңе кайны сиңдилердин устазы болгон. Ошол күйөөнө кандай мамиле жасайт, бәрин көргөзгөн да. Анан азыр жеңелердин баары жумушчу, жеңенин көбү разведенка, анан жеңелердин баары эме болгон, мудир. Бүт омкоруп калды. Эми болот да, кыйын болот. Эми мына башынан баштап ошо кайрадан ошо кайтыш керек. Туура жолго кайтыш керек. Урматтуулар, бул туура эмес жол. Эми туура жолго кайтышыбыз керек. Мен мына жанагы Пушкиндин балыкчысын жөнүндө айттым го, Пушкиндин балыкчысы. Ошол жерде жанагы Пушкин аябай көргөзгөн да образецти. Ошо жанагы аял, кемпир, эч нерсеси жок кемпир. Үй кулайындап калган үй. Анан жанагы сынып калган эме тепши, корыто. Анан кийин жанагы чал эптеп кечке чейин жүрүп, анан кийин бир балыкты кармап, анан кийин алтын балык, анан кой бер, анан келсе сөгүп атат да. Акмак чал. Кара акмак чал деп атат. Дурачина ты просто филе. Анан ну тажик оңдоп бербейсиң деп. Анан тиги барып балыктан тажик сурат да. Жал депши. Анан кийин жапжаң депши болуп. Анан кийин кемпир акмак чал. Сураганың депши, үй сурайсың деп. Анан болуптур деп барып үй сурап коет. Жапжаң үй. Сонун үй. Анан кайра келе атса, акмак чал деп. Сен акмак үй сурап, ушул үй сурадың го. Мен мындай жөнөкөй үйдө жашабайм, мен дворянка болом дейт да. Анан дворянка кылып койду. Анан жок, мен дворянка болом, мен падыша болом дейт. Анан падыша кылып койду. Ошо мына бүт көргөзөт, ошол жанагындай ненасытный дейт го, ошо жанагы эч качан ыраазы болбогон, тойбогон, ушундай напсинин жанагындай эме кылган, напсинин кулу болгон. Ошондой аялдар мына аягында эмне болот? Аягында баягы жанагы сынып тепшisi менен калып калат да. Мына ошо биздин аялдарда ушундай болот да. Аларыңыз туура айтасыз. Кайненем келинди кул деп айтат. Басымырлай берет. Сабыр кылып ушул убакка келдим. Бирок акыркы убакта чыдабай калам дейт. Кайнелерим да келип киришип уруштура беришет дейт. Эме бул жерде жанагындай бир акылдуураак киши болсо жакшы болот эле ошол жерге. Келип жанагы ошолорду катуу айтып, акмактар мына жакшынакай эле жүрбөйбү келин. Азыр жок жакшы келин. Мына азыр жазып атат го, көрөсүң, жазып атат телевизордон. Жакшы кыз таппай атабыз. Ошондой азыр жакшы келин жок. Анан урматтуу жанагы кайненелер, бактысыз кыласыңар балаңарды. Жакшынакай келинди кетирип алып, бактысыз кыласыңар. Ошон үчүн мына мен ошондой бир окуя болгон. Келип келин жакшы болду дейт да. Анан жанагы аксакал күйөө эмес, баланын атасы. Жакшы көрөт экен.
Анткени чынында эле жакшы келин болчу да. А эми кайненеси, кемпир, катын. Келип келинди жамандай берет экен, жамандай берет экен, жамандай берет экен. Акыры бала келин экөө кетип калыптыр. Эмеден, вилладан. Чоң вилласы бар экен. Келип эмет өргөн экен, анан келин бала кетип калыптыр, келин экөө кетип калыптыр. Анда жашай берчи өзүңөрчө. Анан кийин көрүп калдым жанагы кишини. Анан карасам, жөнөкөй үйдө жашап дейт. Анан эмне болду десем айтты. Жана чоң үйгө балам жашоо койду айтты, келин экөө. Анан кой жашагыла биз менен жок, бул керек жок, жашай берге деп койду, болбой дейт. Ошо бунака чыгып жашап дейт да, өзүнчө жашап. Эми кемпир экөө ошо жана чоң үйдө эме кылбай, кызмат кыла албай, ошо бир ондай жөнөкөй жерде жашап атат. Анан ошондой урматтуулар, жанагындай кайненелер да бар, ошондой акмак кайненелер да бар. Өзү жакшы келин болгон эмес ошолор. Ошол келиндин жана эмесин билбей алган, мына көп аялдар жакшы келин болгон жок да. Келе салып эле бир жумушка чыгып кетти, күйөө дешип бир шаарга кетип калды, анан кайнене дегенди, келин дегенди көргөн жок. Мына эми келин келгенде келинди башкара албай, келип туура эмес башкарып, иштерине кийлигишип, туура кылып атса, туура эмес көрүп ушундай атат. Ошол акмак кайненелер да бар ушундай. Тилекташ көп азыр. Жакшында жыйынтыктап бериңиз. Анан сабыр кылсын, чыдасын, иншалла. Же сен өлөсүң, же ал өлөт дегенде, иншалла бирөө өлөт. Анан ошо урматтуулар, мына мен дагы айтам, урматтуу аялдар, эркек дегенди сыйлагыла, эркек дегенди. Даже мына илгерки ата бабаларыбыздан келген эмес салт. Картаң кемпир кичинекей эркек бала кетип атса, ошо адеп сактап өтүсүн дечигенде мына эркек келет. Ушунчалык даражада сыйлаган. Анан бүт аялдарга, келиндерге жол көрсөткөн, мына ушундай сыйлагыла. Мына эркек келет. Мына ошондо бактылуу болгон урматтуулар. Ошондо бир да ажырашуу болгон эмес. Жакшынакай жашаган. Мына бизде ошондой илгери урматтуулар аябай экономический аябай начар болгон. Эч нерсе жок. Газ жок, свет жок, электрический чайниктер жок, эч нерсе жок. Жалаң жана көңгө, анан кийин жанагындай жыгач менен ошо от жагып, ошо даже отунду жаба турган шифер жок, эч нерсе жок. Ошол убакта бактылуу жашашкан да. Анан бизде ошо жанагындай кайтайлы, өзүбүздүн ата бабаларыбыздын жолун кайтайлы, жөнөкөй жашайлы, анан мунугуну үйрөнөйлү, үйрөтөйлү, муну бөлүшөйлү, бири-бириңерге айтып жүргүлө, жол ушундай. Эң жөнөкөй аялды көкөлөтүп жибербегиле эркектер, урматтуу эркектер. Анда силерди башкарып алат. Анан кийин проблеманын баары болот. Бербегиле бийликти. Аялдар болсо бийликке чыкпагыла. Бул туура эмес жол. Анда бактысыз болосуңар. Анан ошо баарыңарга Алла Таала бакыт берсин, туура жашоо берсин, жашооңорду жеңил кылсын. Балдарыңарга иман берсин, элибизге тынчтык берсин. Бизди ар кандай баракаттан кырсыктан сактасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла разы болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келди. Эркек кайраттуу, имандуу болсо, ошол үйдө береке болот дейт. Аялдарда намыс болот, уят болот дейт. Ошондуктан эркектерде да маселе болушу мүмкүн. Бүгүнкү темабыз соңуна келди. Кудай таала ушул насихаттарды берекелүү болсун, бөлүшөлү. Биздин интернет баракта Марва деп кирсеңиздер, буюрса ошол жактан бөлүшүп башкаларга жеткизели. Ким жакшы ишке себепчи болсо аткаргандай сооп табат дейт. Кийинки эфирден амандашканга чейин Аллах тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.